Жана кийинки ширктин коркунучу жөнүндө айтсак, ширк деген бул айттык го эң улуу азгырык деп, эң улуу азгырык. Ошондой эле ширктин да коркунучу бар. Ширк бул эң билинбеген, эң мындай коркунучтуу күнөөлөрдөн болуп эсептелет да. Эң көп билинбейт. Адам билбей эле өзү ширкке түшүп калышы мүмкүн да. Эгерде кайсы бир адам эгерде бул темага, ширкке, таухидке, ла иляха илlallohга жакшы көңүл бурбаса, жана андан сак болуу жолдорун окуп үйрөнбөй, ширктен сак болбой жүргөн болсо, сөзсүз түрдө ширкке түшөт. Сөзсүз түрдө ширкке түшөт. Ширкке түшпөй калышы мүмкүн эмес да. Бирөө жүрө берип, таухидти окубай эле, таухидти үйрөнбөй эле, мен жүрө берем, мен ширк кылбайм деген деп эч качан адам ойлобош керек да. Андай болуу мүмкүн эмес. Андай болуу мүмкүн эмес да. Эгерде адам ла иляха илlalloh окубаса, таухидти үйрөнбөсө, ширктен сак болуп, ширкти үйрөнбөсө, андай адам ширкке түшпөй калышы мүмкүн эмес да. Сөзсүз ширкке түшөт да, субханалла. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан да. Чынында ширк дейт, силерге келе турган дейт. Бул караңгы түндөгү, кара таштын үстүндөгү кумурсканын издеринен дагы жашыруун деген да. Билесиз, караңгы түндө. Караңгы түндө мени көрүп, кара ташты көрмөк үчүн өзүңдү көрбөй каласың, туура? Жанында бирөө турса көрбөй каласың. Караңгы түндөгү дейт, кара таштын үстүндөгү кумурсканын дейт. Ошон кумурсканын издеринен дагы жашыруун дейт да, субханалла. Издеринен дагы жашыруун. Кумурсканын изин көрмөк турсуң, кумурска башың ачык болсо көрбөй каласың, туура? Караңгыда эмес, күндүз да көрбөй каласың. Туура, бул андан дагы жашыруун дейт да. Эмнеге айтып атат муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге? Эмнеге айтып атат? Сак болгула деп атат да, сак болгула. Бул коркунучтуу нерсе деп эскертип атат да. Башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан да. Я Абу Бакр дейт. Карасаңыздар, Абу Бакр дейт. Кимге айтып атат? Карасаңыздар, Абу Бакрга айтып атат. Сахабалардын арасында эң жакшысы, туура? Бардык үммөттөрдүн арасында пайгамбарлардан кийинки эң артык адам. Ошо Абу Бакрга кайрылып айтып атат. Абу Бакр радиаллаху анху, Абу Бакр Сыдык айтат: "Ла ширку фикум ахфа мин дабибин намл" дейт. Силерге келе турган ширк кумурсканын издеринен да жашыруун деп атат. Абу Бакрга да айтып атат мунучу. Абу Бакрга айтып аткан андан беш бетер биз өзүбүз тууралуу эмнени айтабыз? Айтат: "Валлади нафси бияди ла ширку ахфа мин дабибин намл". Айтат, кайра касам ичип айтып атат. Менин жаным анын колунда болгон затка ант дейт. Силерге келе ширк дейт, ширк кумурсканын изинен дагы жашыруун деп кайра айтып атат. Касам ичип туруп айтып атат. Айтат: "Ала адуллука ала шейин иза фаалтаху захаба анка калилуху ва касиру" дейт. Мен сага бир нерсени көрсөтүп берейинби дейт. Сен эгерде ушул нерсени кыла турсаң, ошол ширктин көбү дагы азы дагы сага жолбойт дейт. Айтат дейт: "Кул Аллахума инни аузу бика ан ушрика бика ва ан алам ва астагфирука лима ла алам". О Аллах Таала, мен сага бир нерсени билип, сага шерик келтирүүдөн мен сенден коргоо тилеймин дейт. Жана мен билбей кылган нерселерден сенден кечирим сурайм дейт. Мына ушул дуаны буга чейин да сабакта айткан болчубуз, ушул дуаны айтсаң, бул ширктен сактануунун бир жолдорунун бири. Эмне түшүнөбүз эми мындан? Демек көрүңүздөрбү, ширк бул жашыруун нерсе. Адам билбей эле жүрө берип ширкке түшүп калышы мүмкүн. Демек адам бизден коркушубуз керек. Өтө буга кайра көңүл буруп, кайра окуп турушубуз керек. Шайтан азгырып келип кайра айтат да, болду сен таухидти билип алдың, ла иляха илlalloh билип алдың, ширкти билип алдың, болду. Окуй эле кой дейт да. Болду, сен түшүндүң да дейт. Сен мусулмансың да, болду, сен эмне ширкке түшүп калып белең дейт да. Болду, мусулман болгондон кийин болду, сен эч качан ширкке түшпөйсүң деп да азгырат да. Андай болушу мүмкүн эмес, көрсөтөрбү? Айтып Абу Бакрга кайрылып айтып аткандан кийин. Абу Бакр эмне мусулман эмес беле? О мусулман болчу, мусулман болгондон кийин да айтып атат, сага ширк келип калышы мүмкүн деп атат да. Алхамдулилlah, бирок эмне сахабалар алхамдулилlah, баары мусулман болуп жүрүшкөн. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ла тaqумус саату хатта ябуду фиату мин уммати ал-аусан" дейт да. Кыямат болбойт дейт. Качан менин үммөтүмөн бир топ адам дейт, бутпарастарга сыйынып кетмейинче деген да. Бутпарастарга, идалдарга сыйынып кетмейинче кыямат болбойт деген да. Достор, бул коркунучтуу. Ошол топтун арасынан биз болуп калбайбызбы? Бизде каякта гарантия бар да. Каяктан гарантия бар, субханалла. Гарантия жок эч кандай. Достор, менин үммөтүмөн дейт. Достор, мына жана кээ бир адамдардын сөзү бар да, мусулман үммөтүнө эч качан ширк болбойт деген сөзү бар да. Достор, бул жалган сөз. Бул хадистерге каршы келе турган сөз. Бул тууралуу өзүнчө тема кылып бир сабак кылабыз. Сөз боюнча ширк болду, мусулмандар ширкке түшпөйт деп коюп, бара өздөрү ширкке түшүп калган да. Өздөрү ширкке түшүп. Анткени ширктен сак болбосо адам ширкке түшөт да. Достор, ошондой абаякта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып атат. Кыямат болбойт, качан менин үммөтүмөн бир топ адам бутпарастарга сыйынып кетмейинче деген да. Достор, мына ушу коркунучтуу нерсе. Кийинки ширктин дагы коркунучу тууралуу сөз кылсак, бул коркунучтуу нерсе болгондуктан, коркунучтуу, кооптуу, жашыруун нерсе, адам билбей жүрүп түшүп калышы мүмкүн. Шундай болгондуктан, эң улуу азгырык болгондуктан, достор, шайтан эң көбүнчө ширкке түшүргөнгө аракет кылат. Баардык нерседен дагы шайтан эң көбүнчө ширкке түртөт. Жана ширк кылуу бул деген
шайтанга сыйынуу болуп эсептелет. Мисалы христиандар шайтанга сыйынабы? Шайтанга сыйынбайт, бирок шариатта шайтанга сыйынуу деп эсептелет. Аллахтан башка бирөөгө сыйынуу шайтанга сыйынуу деп айтылат да. Көрсөтөр, кимге гана адам Аллахтан башка сыйынбасын, шариатта ошол нерсе шайтанга сыйынуу деп айтылат. Шайтанга баш ийүү, шайтандын кулу болуп кетүү. Көрсөтөр, анткени ширкке түртө турган бул шайтан. А ширкти адам кылса, бул нерсе менен ошол нерсеге сыйынып атат, бирок ошол менен бирге шариатта бул шайтанга сыйынуу деп айтылат. Ошо шайтанга сыйынган деп айтылат. Бул тууралуу мына далил, буга далил. Аллах Таала Куранда айтат: "Вазкур фил китаби Ибрахим" дейт. Китепте дейт, Куранда Ибрахимди эскер дейт. Иннаху кана сиддикан набиян дейт. Чынында ал Ибрахим алейхиссалам, Ибрахим пайгамбар, ал чынчыл жана пайгамбар болгон дейт. Из кала ли абихи я абати лима та'буду ма ла ясма ва ла юбсиру ва ла югни анка шей'ан дейт. Ал айткан дейт, Ибрахим айтат дейт. Атаке дейт. Сен эмнеге укпаган дагы, көрбөгөн дагы, сага эч нерседе сага жардам бере албаган нерсеге сен эмнеге сыйынып атасың дейт. Көрсөтөр, Ибрахим келип туруп атасына айтып атат да. Атасына ла иляха илlalloh жеткизип атат. Көрсөтөр, бул жакта да эмнени түшүнөбүз? Ата энеге даават кылуу уруксат берилет шариатта. Кээ бир адамдардын сөзү бар да, ата энеге даават кылган болбойт деген бар да. Бул туура эмес сөз. Ата энеге даават кылып жеткизбесек, анда эмне, ал билбей адашып жүрө береби? Жеткизиш керек. Мына буякта Аллах Таала Ибрахим тууралуу бизге кайра мисал кылып, үлгү катары айтып атат. Ал тынчыл болгон деп атат. Мына атасына келип айтып атат. Атаке деп, көрсөтөр, кандай жакшы сөздөр менен колдонот да. Ата энеге даават кылуу, даават кылса уруксат берилет шариатта, бирок өзүнүн адептери менен да. Жакшы кызмат кылып, жакшы мамиле кылып, жакшы сөздөрдү айтып, жумшак сөздөрдү айтып, ошондой кылып, өзүнүн адептери менен, өзүнүн даанышмандыкты колдонуп, даават кылган уруксат берилет. Ал эмес, даават кылыш керек. Аларга жакшылык каалап атсак, даават кылыш керек. Мына буякта да көрсөтөр, Ибрахим айтат: атаке" дейт. Атаке, сен эмнеге укпаган дагы, көрбөгөн дагы, сага эч нерсеге жардам бербеген нерсеге эмнеге сыйынып атасың дейт да. Ата энеге өзүнүн даанышмандык менен, адеп менен деп атпайбызбы? Дагы жакшы мындай жолу бар да. Мисалы, ата эне деген мисалы бар, баласы келип бир нерсени үйрөтүп атса, көп учурда негизи кабыл албайт да. Бул нормальный нерсе да. Мындан биз таарынбашыбыз керек да. Мындан таарынбашыбыз керек. Ал эмес, биздин имамыбыз Абу Ханифа тууралуу дагы айтылат. Абу Ханифанын дейт, апасы аны укчу эмес экен да. Апасы укчу эмес экен. Бирок Абу Ханифанын шакирти бар эле, ошону укчу экен да. Анан Абу Ханифага келип айтыш экен. Жүрүп бир нерсе сурайт экен. Бир суроосу болсо, Абу Ханифанын энесинин суроо болсо, жүрү мен чак алып бар дейт экен да, тиги алып бар дейт экен. Анан тиги башка жерде имамга алып барат экен. Андан сурайт экен. Анан сураса, анан ал кайра Абу Ханифанын өзүнө сурайт да. Сураса, Абу Ханифа имам жооп берип туруп, бирок мен айтты дебейт экен да. Мен айтты дебе депчи, өзү жооп койдупчу. Өзүр бул нормальный нерсе да, булчу. Ата эне өз баласын кичинесинен бери көрүп өстүрүп тарбиялагандан кийин аны баары деле ошондой көз караш менен карай берет да. Бул мени үйрөтүп эле дегендейчи. Көрсөтүрбү? Ошон үчүн жеткирип аракет кыла бериш керек, кылабыз. Бирок көп эгерде кабыл албаса, таарынбашыбыз керек да. Таарынбай, болду, кабыл албайт экен, болду, түшүнбөйт экен деп дагы үмүт үзбөш керек. Башкаларды алып келиш керек да. Көрсөтүрбү? Жолдор бар, башкаларды алып келсе болот. Аны уга турган, же башка бир сабак берип коюш керек. Мисалы, мондай жакшы бир пайдалуу сабак бар экен, угуп койчу депчи. Бир лекция берип койгула, же запись берип койгула, же бир илимдүүгө менен дини жеткизе турган болсо, ошолор менен тааныштырып койгула, улуураак бирөөлөр менен жолуктуруп койгула, башкаларды дагы кылганчы. Ошол дагы ыкмалардын бири да. Же дагы мындай жолу бар, дагы жакшы. Мисалы, ата энеңерин көзүнчө түз айтпай, бирөөгө айтып аткандай болуп айтсаңар, бул дагы жакшы да. Мисалы, үйдө отурасыңар, үйдө отуруп эле, анан мисалы телефон менен чалмыш болуп эле, же бирөөгө чалып эле, кел угуп тур деп эле, анан сүйлөй бергиле да, айтып бергиле. Билесиңби, ушундай күнөө бар экен. Аны ким кылса деген, субханалла, Аллах сактасын, төлүк тозокко барып калат экен. Бүт сооп иштерин баары күйүп кетет экен. Деп эле айтып бергиле да. Ал ширк экен, мына мол ушундай экен, Аллахтан башка бирөөгө сыйынуу экен, тумарлар тагынуу, башка бирөөгө курмандык чалуу, көз ачыктарга баруу, ушул нерселер эң чоң күнөө экен деп эле айтып бергиле да. Ата эне уга берет да. Түз айтсаң, кээ бир адамдар кабыл албайт да. Эмне мага айтып атат, эмне мени үйрөтүп атат дегендей болушу мүмкүн. А мындай айткан бул жеңилирээк кетет да. Дагы бир окуя болгон эле да, субханалла. Бир жолу бир таксиге отуруп калдык да. Анан таксиге кетип баратсак, бир киши ошол таксист деген тумар үйлүү алыптыр да. Тумар үйлүү болгон экен. Анан айттык да, муну алып койбойсуң деп, байке алып койбойсузбу? Бул ширк болот, бул күнөө десек, ой деп талашып баштады да. Талашып, эмнеге алат элек, бул деген кайра көз түйдөн сактайт да деп, талашып туруп алды да. Анан кой анда албасаңыз биз түштүк дедик. Түшөбүз, токтотук десе келе, кой токто деп алып баштады, алды да. Анан алды да. Эми Аллах Таала өзү жакшы билет, андан кийин илип койду, билген жокпу. Эми бирок биздин көзүбүзчө алды, анан дальше кете бердик да. Анан кийин башка дагы бир такси менен кетип баратсак, ошондой окуя, дагы бир киши башка таксист алда илип алган экен да. Анан эми баягы опыт кандай болду эми? Түз айтсак кабыл алган жок да.
Анан мындай кылып көрдүк да. Бирөөгө аудио жөнөтүп болуп, жана аудио телеграмда немедечи, WhatsApp'тан бирөөгө аудио жазып аткандан эле айтып аттык да. Сен жана сурап атпадың беле? Жана тумар таккан боюнча, жанагы бир нерсени тагып алуу боюнча көз мончок деп ушундай делечи. Сүйлөп эле кетишке өзүнчө эле сабак катары эле айтсаңыз ушинтип элечи айтып атат. Бул ширк. Ал деген динде ушундай күнөө да. Аны кылсаң мындай болуп калат. Тигил бул ал пайгамбар саллаллаху алейхи мындай хадистерде аны ширк деп айткан деп айтып анан бүтүп туруп эле өчүрүп койдум да. Соң туруп байке кетип бартат. Бул болбойт турбайбы деп туруп өзү асыкты. Эчтеке айткан жоксуң. Бул болбойт турбайбы деп туруп аны ырытып атпайбызчы. Субханалла. Көз көрсөтөр ушундай дагы мындай жолдор бар экен да. Ушундай кылып мындай башкача жолдор менен жетишкен жолдорун үйрөнүш керек экен да. Болгондо да адам негизи ширктен кайтарганда ширкке адамдын деле эч кандай бир нерсеси байланбайт. Мисалы кандай болуп калат? Мисалы сукорлуктан кайтарсаңар, сукорлукка адамдын бизнеси байланган болот. Туруп аны ташташ кыйын болот. Туруп кайсы бир адам мисалы Аллах сактасын, мисалы зына кылып жүргөн болсо, эми зынага белгилүү туруп бул дагы тартат адамдын напсиси тартып турат. Же кайсы бир адам мисалы арак ичип атса, анын бир чөйрөсү же өзү ошону каалап турат, бир нерсе ушундай болуп турат. Бир нерсеси ошол башка күнөргө адамдын бир байланышы болот да, байланып калат да. Олардан оорураак болот. Бирок ширкке адамдын эч нерсеси байланбайт да. Бул дагы Аллах Тааланын бизге жеңилдиктеринен. Көрсөтөр, эң чоң күнөөнү Аллах Таала бизге таштаганда жеңил кылып берип койгон да. Ага эч нерсе деле байланбайт. Жеңил эле таштап коесуң. Эч нерсе сени аны байлап тура албайт да. Сөзсүз ширк кылбасаң болбойт деген нерсе жок да. Жөн эле адам адашып эле ширк кылып жүргөн болот да. Көрсөтөр, ошон үчүн ширктен дагы биз болгон эле бизден жакшы түшүнүктүү кылып жеткизе эле койсок, адамдар альхамдулилlah таштап кетет да. Альхамдулилlah таштап кетет. Эч нерсе аны ширкти кылбай койсо, дүйнөсү кемип калбайт. Же бир нерсеси кемип калбайт, же чөйрөсүнүн кайра тескери жага пайда болот да. Айтат: "Я абати инни кад жаани минал илми ма лам яти фаттабини ахдика сиратан савия." Атаке дейт. Чынында сага берилбеген бир илим мага келди дейт. Сен билбеген нерсени мен билдим дейт. Мага ошондой илим келди. Ошондуктан кел менин артыман ээрчи. Мен сени туура жолго алып жүрөм дейт. Артыман ээрчсең мына ушул туура жол. Туура жолго түшөсүң дейт да. Көрсөтөр, биз Ибрахим тууралуу дагы буга чейин хадисте окуган элек, кыямат күнү кандай болот, Көрсө, буякта айтып атат. Кыямат күнү анан келгенде мына азыр сага баш эм деген го. Өкүм сабакта айткан болчу, абалганда. Айтат карасар аягында: "Я абати ла табуди шайтан" дейт. Атаке дейт. Шайтанга сыйынба дейт да. Шайтанга сыйынба. Ушул жери бизге керек болот да бул аяттардан. Ибрахимдин атасы жана Ибрахимдин коому булар шайтанга сыйынчу эле. Булар деген жылдыздарга сыйынышкан, күнгө сыйынышкан, айга сыйынган, өздөрү жазып алган бутпарастарга сыйынат эле идалдарга. Ошол бутпарастарды жазаган бул Ибрахим атасы да ошолорду жазачу да. Ошолор жазаган бир мастер болгон да булчу. Анан көрсөрбү? Ибрахим алейхиссалам кайрылып атасына шайтанга сыйынба деп атат. Шайтанга сыйынба деп атат, көрсөрбү? Жанагы сыйынган нерселер бул башка нерселерге сыйынышкан, көрсөрбү? Мен айтып келет. Аллахтан башка бирөөгө ким сыйынса, ширк кылса, шариатта шайтанга сыйынуу болуп эсептелет да.